Mugallim özünün okuyucularından surayt eкен. Falançı түштөн кийин эмне кыласың деп. Менин атым Паланчы, түкүнчү атамдын аты Паланчы. Түштөн кийин мынау Козубек арак сатат, арак сатып алып ичемин Козубектен дейт экен. Анын жанындагыдан сенин атың ким? Сен эмне кыласың десе, менин атым Паланчы, түкүнчү. Козубек Куран китеп, тәсбих, пәсбе, мусулманчылык товарларын бардыгын сатат. Мен Куран сатып алып Куран окуймун дейт экен экинчиси. Үчүнчүсүгө карап, сенин атың ким? Сен эмне кыласың түштөн кийин десе, менин атым Паланчы. Мен Козубектин казиноханалары бар, оюн каналары бар, картаханалары бар, оюн каналары бар. Ошо оюн каналарга барып ойноймун дейт экен. Анын жанында турган бирөөсүнөн сурайт экен. Сенин атың ким? Сен кимсиң? Эмне иш кыласың дейт экен. Түштөн кийин эмне кыласың десе, мен иш кыламын дейт экен. Азаматсың уулум. Мына иш кылат экен. Апасыга жардам берет экен. Тайнесиге жардам берет экен, үй-бүлөсүгө жардам берет экен, акылдуу экен, данышман экен, ушундан үлгү алышкан керек, мына достордон үлгү алыш керек. Сенин атың ким десе, менин атым Козубек дейт экен. Менин атам депутат болот. Атама жардам берем дейт экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, айта турган эң чоң маселе эмне? Арамдан алыс болушубуз керек. Биздин өлкөбүзгө келе жаткан бир арам нерсе, казино болсун, арак болсун, артында бизге канча пайда алып келсе дагы, арам нерсе менен адалет дасторкон эч качан жазылбайт. Ушуну унутпаш керек болду.